Assalamu alaikum bardык көрүүчүлөр. Биз видеобуздун биринчи бөлүгүндө сиздер менен Alice Puffy Fine деген жиптен жилет окуганбыз. Ал эми экинчи бөлүгүндө кантип жең чыгарганды үйрөнөбүз. Ал үчүн эки алдын аркасын бөлөк токуйбуз. Жең чыгарганда жең тарабынан 3 жип кемиш керек. Ар бир ятта бирден жип кемип отуруп, общий 3 жип кемейт. Кемиткенде чекесинен эмес, ортосунан кемитебиз. Ал эми жакасын чыгарганда ар бир ряддан бирден жип кемитпеш керек. Через ряд кемитебиз. Жеңден жакага карай токуганда кемитпейбиз, жакадан жеңди карай токуганда бирден жип чекесинен кемитебиз. Мен азыр оң алдын жана аркасын токуп бүттүм. Эми сол алдын токуйбуз. Баштаганда 2 сол токуйбуз. Жип кемите турган жерлерин кемитип, калганын узорго салып токуй беребиз. Азыр биз бир петлядан кийин жип кемитебиз. Ал үчүн 2 петляны бир кармайбыз дагы, экөөнөн бир петляны өткөргөнүбүздө бир жип кемиген болот. Бир жип же болбосо бир петляны кемитип бүттүк. Дагы 2 петля кийинки ряддарда кемитишибиз керек. Жакасына жеттик. Эми кайра кайтканда 2 петляны бир кармайбыз дагы, экөөнөн чогуу бир петляны өткөргөнүбүздө бир жип кемиген болот. Жилеттин алдын аягына токуп бүткөнгө чейин жакасынан жип кемий берет. Жипти кемите турган жерге чейин токуп келдик. Бир жип кемиттик. Чекесин 2 сол. Дагы 2 сол. Ушул жерден дагы бир жип кемитебиз. Үчүнчү жип кемип бүттү. Ар бир рядда бирден жип кемитип отуруп, бардыгы болуп 3 жип кемити. Ал эми аркасынан 2 гана жип кемиттим. Сиздер 3 жип кемитсеңиздер да болот. Болду, башка жип кемитпейбиз. Аягына чейин. Болгону жакасынан гана жип аягына чейин кемитебиз. Мына достор, мен алдын токуп бүттүм. Эми алдын менен аркасын бириктиребиз. Бардыгы болуп алдында 11 петля калды. Оң тарабын мен бириктирип бүттүм.
калганыңыздардай өргөнгө окшоп бириктиресиң. Оң алдын бириктирип бүтүп эле сразу аркасын кошуп токуп кеттим. Бир петляга бир петлясын көрүп турганыңыздардай илип кете бересиздер, ушул сыяктуу. Аягына чейин 11 петля калганга чейин. Аркасын алдын бириктиргенде эки жактан бирден петля карамайбыз. Бир аркасынан петля алып өткөрүп, бир алдынан петля өткөрүп, аягына чейин токуйбуз. Чекесинен чыгып кетпеш үчүн узунураак жип кыркып алышыбыз керек, ушул сыяктуу. Бүтүргөн жерин жакшылап көрүп алыңыздар, болбосо чыгып кетиши мүмкүн. Бүтүргөн жибибиздин көрүнбөшү үчүн токугандарыбыздын арасынан өткөрүп чыгабыз. Ашыкчаларын кыркып коебуз. Жилетти токуп бүттүк. Эми чекелери баары тегиз чыгышы үчүн кааласаңыздар ушул сыяктуу токуп чыксаңыздар болот. Ал үчүн ар бир петляга бирден петля өткөрүп чыгабыз. Азыр кечкирип калганы үчүн
жилеттин свети башкачараак болуп калды. Мына достор, биздин жилетибиз даяр болду. 44-46 размердеги жилет болду. Ал эми 42 размердегилер дагы кийсе болот, эгерде кененирээк кийем десе. Узундугу ушундай болуш үчүн примерно 7 моток жип кетти. Эгерде жаккан болсо, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыздар. Кийинки жаңы видеолорду көрүп туруш үчүн подписаться деген кнопканы басыңыздар. Саламатта калыңыздар.